سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жаратқан Аллахым, өзіңнің барлығыңа, бірлігіңе, пайғамбардың хақ пайғам иман келтіріп, иманға, исламға, Құранға, пайғамбардың сүннетіне, еліне, жеріне, диніне қызмат қылып өтіп кеткен марқұм ұстазымыз Чуағажы Мирзөсін Кенен Нұрду жатқан жеріне бейіштің бақшалардан бір бақша қылғын, қалған перзенттеріне, өмір жолдошларына бекем иман берген. Жаратқан Аллахым, Мирзөсін бейіштің бақшалардан қылып, ақ киім кирден таза болған сияқты күнөөлөрдөн тазалағын. Күнөөлөрүн жамғыр менен, суу менен, қар менен тазалап жуғын, я Раббал аламин. Түбөлүк бара турган жерин Жаннатул Фирдавстан орун берген. Марқұм ұстаздың арбағын сыйлап, ушул жерде ұстазға алақан жай бата қылған, жамааттың тілек дуаларын қабыл қылғын, я Раббал аламин. Ва саллаллаху тааля аля хайри халқихи Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах тааласымен баштап, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, баарыңарга Аллах тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Мен 70 уктасам да эч түшүмө кирбейт эле. Бүгін ушинтип марқұм ұстазыбыз Чуағажы Жалиловтун жарқын елесіне арналған футбол турнириге хош келипсиң деген уранды окуйм деп, ұстазыбыз Аллах табарак ва тааланын тагдыры экен, ажалы жетип, көп кызматтар бар эле, бирок аз жашады, саз жашады. Өмүрүндө өтө көп динибизге, элибизге, жерибизге өтө чоң кызмат кылды. Балки мындай Чуағажыдай дагы биздин кыргыз элде мындай чыган балдар чыгыш өтө кыйын. 20-21 кылымдагы өзгөчө динге кызмат кылуудун жаңы бир методуда кызмат кылып, бирок кыска жашады. Бирок Чуағажынын кызматы өтө баалуу жана өтө чоң кызматтар кылып кетти. Жараткан Аллах табарак ва таала Кудайым буйрса Чуағажынын урпактарынан, шагирттеринен да ошондой инсандар чыгарууду Аллах таала насип этсин. Ал эми бул жерде бүгүн биздин кыргызстандык бир туугандар ошо ажекемдин элесине арнап бир футбол уюштурсаңар, менин бир кеңешим, Кудайым буйрса эмки жыл Чуағажынын жаркын элесине арнап Куран жаттоодон, хадис жаттоодон, кайрымдуулук кылуудан, сооп иштер жөнүндө дагы башка бир ыкка бура турган болсок, мисалы пайгамбардын о өмүр баяны китебин окуудан, же Куран-ы Каримдин котормо орусчасын башкасын окуп ошолордун арасында дини бир эмелерди максак, дагы талапка, максатка дагы жакшыраак болот иншалла. Бул деле жаман эмес, балким бул башталгыч нерсе. Чуағажынын элесине арнаган спорт жакшы. Эмки жылы Кудайым буйрса Чуағажынын жаркын элесине арнап биздин Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын өкүлдөрү пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө, дини китептер жөнүндө уюштурса, эң чоң байкеңер канча? 100 000. Келе китептерге эгер ошондо уюштурсаңар, ошол 100 000 байге менден. Бирок мен ойлойм, иншалла бул нерседе келерки эмеде ажекемдин өзүнүн китептери боюнча балким ошол китептерден уюштурсак, акырында экзамен башып, ошондо биринчиликти алган башкаларга, анан мен 100 000 дедим, балким бетте кээ бир бизнесмен байкелер бар экен, майбак мингендер, алар айтышы мүмкүн, ажеке 100 000 сөз беле, миллионду мен берем деши мүмкүн. Кээ бирлерибиз айтабыз, көбүнчө спорт адамдарга биримдикти, ынтымакты үйрөтөт дейт. Чын-чынына келгенде биз мусулмандар спортко биримдикти үйрөтүшүбүз керек. Спортко ынтымакты үйрөтүшүбүз керек. Машыгуу деген, спорт деген нерсе бул динибиздеги мындай чочун нерсе эмес. Жараткан Аллах таала берген дене бул аманат. Ден соолук аманат. Ден соолукка кыянат кылып, Аллах таала керемет Куранда "Вала тулку биайдикум иля тахлука".
өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө түртпөгүлө дейт. Бул эмне деген сөз? Тамеки тартуу акырындык менен өзүңдү жаныңды кыйуу. Насыбай чегүү, наркотик чегүү, башка кылуу акырындык менен өзүңдү жаныңды кыйган менен барабар. Ден соолукту ким берген? Аллах. Аллах Таала берген аманатка кыянат кылбаш керек. Ошо ден соолукка чын көңүл буруу ар бирибиздин жогорку милдетибиз, фарзыбыз. Динибиз айтат: "Ас-сихату таджун ла яраха иллал марид." Ден соолук ар бир инсандын башында болгон тажы. Аны ооруган адам гана көрө алат. Оорубаган кезде ден соолуктун баасын билбейбиз. Маспор динибизде барбы? Динде бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында күрөш бар эле. Пайгамбар саллаллаху ибн Рукана деген бир күрөшчү келет да, эгер мени жыга чапсаң, мен исламды кабыл алам дейт. Эч желкеси жерге тийген эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибн Рукананы көтөрүп туруп жерге бир чакпана тура калып, сен кокуста мени чаптың дейт. Башка эле кайрадан. Экинчи жолу, үчүнчү жолу пайгамбар чапкандан кийин намысын карап, жерди карап, адамдардын жүзүнө карай албай качып кетет. Пайгамбар алейхиссалам да күрөшчү болгон. Пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн касва деген төбөсү бар эди. Чапканда эч ким жетпейт эле. Пайгамбардын улуу сахабасы Hazreti Umar исламга келген кезде, билесиздер, жаңы исламга келген кезде бардыгы Hazreti Umarдан коркчу. Меккеден Мадинага көчкөн бардык мусулмандар жашынып көчкөн болсо, Hazreti Umar келип меккеликтерге кайрылып мындай дейт: "Ким балдарын жетим калысын кааласа, балдарын жетим болуусун кааласа, аялдарын жесир болуусун кааласа, энелери аны жоготкусу келсе, жоготууну кааласа, мен артымдан келгиле, мен ислам үчүн көчүп баратам" дейт. То есть эркек болсоңор келе бергиле деген сөз. Бирок ошол Hazreti Umar айтайын деген маселе, исламды кабыл алган кезде пайгамбар 39 сахабанын Дарыл Аркам деген сахабанын үйүндө жашырынып иман исламды окуп жаткан кезде, Hazreti Umar келе жаткан кезде сахабалар коркуп калат, титиреп. Умар келатат. Умардын походкасы башта башка эле. Бул келатканда бул башка эме менен келатат. Умар келсе кимибизди жыга чабат, кимди кылыч менен башына алып барат деп корккондо үйдөн бекитип карап турат. Пайгамбар эшикти ачып койгула дейт. Жакшылыкка келсе да, жамандыкка келсе да мен бармын дейт. Элестеткин. Пайгамбардын жанында 39 жигит, 40 чоро дегендей. Пайгамбар менен 40 киши. Hazreti Umar eşikten kirgen kezde Пайгамбар алейхиссаламдын дагы бир жакын эр жүрөк жигити Hazreti Hamza колун аркага кайрып кармап алат Hazreti Umar'ды. Эмне болду, эмне менен келдиң дейт. Пайгамбар колун бошот, келсин дейт. Эй Hamza, бош койгун, келсин дейт. Пайгамбар төрдө отурат. Hazreti Umar пайгамбардын жанына келген кезде, Пайгамбар алейхиссалам ушу төрдө отурган кезде элестет. Hazreti Umar'дын жакасынан кармайт. Жака туруп: "Эй Умар, сен де акылы жайында болгон инсандын исламга, иманга келүүчү заманы келбеди" деп жерге таткан кезде элестеткин, жерге казык каккандай болуп тизеси менен дап. Пайгамбар отурган кезде, отурган жерине Hazreti Umar'дын жакасына жерге кагып салат. Hazreti Umar'дын эки тизеси Пайгамбардын тизесине тийип жыгылып ортого түшөт. Пайгамбар жөнөкөй эле Hazreti Umar'ды кел, исламды кабыл ал, динди кабыл ала турган заманын келбеди деп даават кылса болот эле. Эмне үчүн Пайгамбар Hazreti Umar'дын отурган жерден жакасы менен жерге кагып салды? Hazreti Umar келе жаткан кезде 39га жакын сахаба жүрөктө тиреп коркуп турган кезде, Умар күчтүү болсо Умардан да күчтүүрөөк бар демекчи эле. Силер духуңар түшпөсүн демекчи эле. Пайгамбар алейхиссалам ошондой күчкө көңүл бурган нерсе. Пайгамбар алейхиссалам өзү мен деген күрөшүн чабып салган. Кийинчерээк Hazreti Umar исламды, иманды кабыл алгандан кийин Hazreti Umar мындай дейт: "Аллиму ауладакум ар-римаята ва-сибахата ва-рукубул хейл." Аллиму ауладакум, балдарыңарга үйрөткүлө дейт. Эмнени? Ар-римая жаатууну. Сүннөт. Ва-сибаха сүзүүнү үйрөткүлө. Ва-рукубул хейл, атка минүүдү үйрөткүлө дейт. Башка бир сөзүндө айтат: "Аллиму ауладакум, балдарыңа үйрөткүлө, ар-римая жаатууну, ва-сибаха сүзүүнү, ва-рукубул хейл васбан, атка бир секирип отурганды үйрөткүлө" дейт. Айшетте кимин атка секирип отура аласың? Бүгүн биз атка отура албай калдык. Секирип эмес, карма берсе араң чыгабыз. Туурабы? Спорт менен машыкканыңар, топ ойногон,
Бул өтө жакшы нерсе. Эмне Хазрет Умар сүзүүнү айтты, жаатыбын айтты. Ошол замандагы болгон спорт ушул эле. Бирок мондай спорт жакшы. Топ ойногон кээ бирлер билип билбей эле, ой, пайгамбардын башын депкен, андай эмес. Бул спорт бар нерсе. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, спорттун ойнош кайсы спорт болбосун бир эле шарты бар. Шарты ойногон эки команда, мисалы Каракулжа же болбосо Кара Балта, Ноокат, Таш көмүр ойногон жигиттер ортого кумар катары акча коюп болуш керек. Эгер командалар акча коюп туруп ортого коюп уткан алса, бул кумар болуп калат. Түшүндүңбү? Эгер акчаны калыс башка спонсор коюп, ушул Кыргызстан мен спонсор болоюн, Кыргызстандан кайсы айыл, кайсы район биринчи алса, анын жайзасын белегин мен берем десе, бул болот. Түшүндүңбү? Спорттун биринчи шарты ошондой, кумар болуш керек. Экинчи команда бирөөдү кемсинтип сөгүшпөш керек. Бири-бирибизди сөгүп капа кылбашыбыз керек. Бири-бирибизди кемсинтип шылдыңдабашыбыз керек. Баткенчи дебей. Дагы спорттун дагы бир шарты, ошол эле ойногон кезибизде бардык убактыбызды, өмүрүбүздү шуга арнап коюп, намазды каза кылбашыбыз керек. Мындан да зарыл нерселер, аны унутпашыбыз керек. Динибиздеги негизги милдеттерди билиш керек. Кээ бир өмүрүбүздү эле ушу топко арнап коюп, топтун артынан жүрө бербеш керек. Бул жакшы нерсе. Мындай эс алган кезде, башка күндөр келип, бир баарлашып, ийри отуруп, түз кеңешип эме кылганыңыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүгүн ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга ойношот экен, баарына ийгилик каалайм. Спортто ким машыккан болсо ийгиликке жетет ал. Ар бир нерседе өзүң аракетиңе жараша берекет болот. Бирок негизги маселе эртеңде призди 23 май күнү Крокус Сити холлдо кыргыздардын Кудайым буйрса пайгамбардын туулган күнүнө арнаган чоң жыйын болот. Баарыңарды ошол жерге чакырабыз. Ошол жерде барсаңар, Чубак ажын Кудай буйрса атасы келет. Кече мен апам каза болгондо жаназада келишти Абдулла баласы менен. Балким ошо атасы чыгып силерге баягы биринчи алган жигиттерге негизги байгени ал киши тапшырса, дагы бир өзгөчө болот деген ойдомун иншалла. Жараткан Аллах табарга силердин баарыңарга биринчиден бекем ден соолук берсин, жүрөгүңөргө иман берсин, халал рызкы берсин, рызкыңарга береке берсин. Ушул жерде уюштурган, мен атын атап эле коюн, көптөгөн аскерлер бар. Ата аталбаган жоокерлер, аскерлер бар. Элин, жерин сүйгөн, Чубак ажыны сүйгөн, кызмат кылгандардын кызматына Кудайым береке берсин. Ушул иш-чарага салым кошкон байкелердин да иштерине ийгилик берип, малы мүлкүнө береке берсин. Амин. Жараткан Аллах табаркалуу дайым баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем иман берсин, халал рызкы берсин, рызкыбызга береке берсин. Кудай Таала баарыбызды асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактасын. Ошондой Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип, бир гана кыргызстандыктардын арасында эмес, балким башкалардын арасында да дайым ийгиликке, биринчиге жетүүгө Аллах насип этсин. Амин.